Жашыңыз канчада? Жашым 36. 36 жашта. Так, урматтуу мекендештер, мына биз атайын жакшы кылгандан кийин чыгарып атабыз. Бул пациент 36 жашта, 10 күндөн ашыгыраак жатты. Эми биз дагы баягы жакшы болуш үчүн 1-2 күн кармадык. Келгенде бүт денедеги бездер эмне болгон? Бездер көп эле да. Бүт денедеги бездер чоңуйуп кеткен да. Мындай кадимкидей бармактай болуп, кадимкидей колго көрүнчү да, кадимкидей. Бүт ушундай нерсе канча убакыттын ичинде болуп кетти эле? 10 жыл, 15 жылдай болуп калды. Şu 1-2'den чыккан эле, 15 жыл болуп калды. 1-2'den чыккан эле. Демек, 10 жыл, 15 жыл мурун бир жердин бези чоңойгон, анан экинчи жерди чоңойгон, анан ушинтип отуруп 10 жыл, 15 жыл ичинде курсак, Мына колдорго чыкты. 2 кол, 10-дан 20-дан болду. Курсакка чыкты. Курсакка дагы, Кабырганын астарына чыкты. кабырганын астарына чыкты дагы. Şu 2-3 жылдан бери сандарга түшүп кетти. Сандарга түшүп кетти эле. Так, анан бизди каяктан угуп калдыңыз? Сиздер ошо TikTok'тан көрүп калып, ошол жерге келген. Мурун 2-3 жыл мурун больницага баргам. Больницага барсам, кесип берип коебуз деди. Жок деп кетип калдым. Бир күнүн сурашсам, кескенден кийин рак ашып кетет, болбойт дешкенден. Ошончо больницага барды болгондум. Эч бул боюнча дарыланбагансыз, э? Жок, ушуну дарыланбадым. Так, значит, урматтуу мекендештер, баягы безди көрүп эле, чочуп кетип эле, барса кесебиз депти. Значит, кестирбей эле ошончо жүрө бергөн, бирок ар бир ушу колдо мына 10-дан 20-дан болуп атпайбы? Бүт бездер чоңоюп кеткенден анан бизге келди. Бул лимфостаз. Бул лимфанын жылбай калуусу. Демек биз эмне кылдык? Биз баягы эле неумывакиндин перекси водородун куйдук, анан содасын куйдук, Неумывакиндин содасынын 8% түсү бар, 8,4% түсү. Жана 4% түсү бар. Биз 8,4% түсүн куйдук, Эми буну албетте пациент өзү макул болуп бизге кол коюп бергенден кийин биз, конечно, куюп беребиз. Ошону куйдук, перексти куйдук, сүрүк койдукпу? Сүрүк коюп аттык. Ток, сүрүктү коюп аттык. Диетага строго тургузуп койдук. Канча кило арттыңыз? Ошо больницадан чыкканымда 103 килодон биринчи барганда. Чыкканымда 2 күндөн кийин 91 кило чыктым да. Ого, мына абдан жакшы. 15 күндө 12 кило чыктым. 15 күндө 12 килограмм чыктады. Так, диетага отургуздук, неме курт ичеги менен күрөштүк, Анан эң жакшы лимфа массажды жасап, Ошо лимфа массаж, бул ошо лимфостаз болуп калгандан кийин токтоп калуусу, лимфанын жакшы жылбай калуусунан кийин биз лимфанын жолдорун ачмайынча биз муну кетире албайт болчук. Ушул Ольга Ивановна Шишова профессорунун лимфа массажын жасоо менен биз бул пациентти чындыгында абдан жакшы кылдык. Мына мен ошон үчүн өзүн эми ар бир пациентти көрсөтөйүн десең тартынышат, болушпайт. Анан кийин жок дегенде колун көрсөтүп, жок дегенде колун көрсөтүп тартып баштайбыз. Мына албетте мен эми биринчи көргөндө действительно могу жерлерде аябай бул тийгандар көп болчу. Өтө көп болчу бул тийгандар. Анча-мынча жерде биринчи чыккандар калды, кийин чыккандар кетти да. Биринчи чыккандардын жолу көбүрөөк тосулуп калганда, алар эми жаңы чыккандар поверхностныйлар болгондо, алар кетти. Эми ошо биринчилерин дагы албетте 4 айдан кийин, 5 айдан кийин дагы келет, дагы бир курс лечение кылабыз. Анан дагы мындан Кудай өзү айыгып кетет. Демек, Кудай таалам айыкпады деген оор бербептир да, баардыгынан айыкса болот экен. Бирок анын туура жолун тандаш керек экен. Сиз өзүңүз оюңузду айтып бербейсизби ушу биздин медцентр боюнча, биздин дарылообуз боюнча? Ошо больницага барып Эркинин алдысына больницага барганда кесебиз экен. Ошончо кетип калып жүргөндөн кийин TikTok'тон угуп калгандан кийин келгенбиз сиздерге. Ошо келгенде эле көрүп анализ алгандан кийин срочно жатасың дедиңиз. Срочно жаттым, өзүм эртеси күнү келдим. Толук 15 күн жаттым, 15 күндө каным билери билинди өзүнө дагы. Балдарга дагы мамаларды дамыктырып чыкпеттир, бардыгы кетти. Ооба, мен абдан сонун эсимде бар. Мен азыр келсе тааныбай калыптыр, ошо дагы лимфа массаж алып коеюн деп келиптир. Албетте адам деген өзү менен өзү дагы күрөшүп туруш керек. Мен тааныбай анан кийин айткандан, мен ар бир пациентти диагноз айткандан эстейм, анан мен сразу эстедим. Действительно, өзү айткандай бармактай болуп, бүт денеде бездер чоңоюп кеткен болчу. Абдан жакшы, мейли, эмне деймин, эң негизгиси адам өзү ниетти коюш керек да.
мен ушул жактан жакшы боломун, чын эле мен дарысы жок дарыланып көрөйүнчү деп ниетти койдуңуз, келдиңиз, сиз жакшы натыйжаны көрдүңүз, урматтуу мекендештер, ооруп калганда эмес, ооруганга чейин профилактика кылыш керек. Биздин массажыбыз, биздин лимфа массажыбыз, висцерал массажыбыз, биздин сүйлүктөр, пневмокиндин методдору бул ооруп калганга чейин дагы жакшы жардам берет. Ооруп калгандан кийин дагы жакшы жардам берет. Ошон үчүн ар кимиңиздер өзүңүздөрдү сүйүңүздөр, ден соолукка көбүрөөк көңүл буруңуздар. Мен сиздерден ден соолук каалап, доктор Папаева.